Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын саны күн сайын көбөйүүдө. Бүгүнкү күнгө карата 2 адам COVID-19дан көз жумса, 322 жаңы учур катталды. Алардын эң көп 227 учуру Бишкек шаарында, 59-у Чүйдө катталган. Муну менен таажы вирусун жуктургандардын жалпы саны 94.599 адамга жетти. Бир күндө 243 адам айыгып үйүнө чыгарылса, ооруканада 1439 бейтап дарыланууда. Дагы 1939 адам үй шартында дарыланууда. Учурда өлкө боюнча коронавируска каршы эмдөө иштери уланууда. Бүгүнкү күнгө карата Кытайдан келген Sinopharm вакцинасы менен 18 миңден ашык адам биринчи эмдөөдөн өтсө, алардын 1000ден ашыгы экинчи дозасын алышкан. 18 жаштан жогору ар бир каалоочу Sinopharm вакцинасын алса, Sputnik V вакцинасы 65 жаштан жогорку жарандарга гана колдонулууда. Sputnik V вакцинасы онлайн платформага киргендиктен статистикасы даярдалууда. Республикалык эмдөө борборунун адиси Азиз Кыргызбаевдин айтымында жакын карада Sputnik V вакцинасы аймактарга да жеткирилип баштайт. Терапевт врачтан, участковый врачтан жолдомо алышат, вакцинацияга деген жолдомону алып алып, азыркы учурда Бишкекте эмделип жатат. Жакын карада биз бүгүн машиналарды жөнөтүп атабыз, авторефрижераторларды башка республикаларга жеткизип берип, ал жакта дагы бул Sputnik V менен эмдегенге. Кыргызстанда калкты эмдөө жүрүп жатканы менен оору күн сайын чыңалууда. Мындан улам саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев илдетти ооздуктоо үчүн министрлик болгон аракетин жумшап жатканын билдирди. Айтымында былтыркы ушул маалга салыштырмалуу быйыл ооруканаларда орундуктар, керектүү дары-дармектер жетиштүү. Министрлик учурдагы абалдан эч кимден карыз сурабай өз күчү менен чыгууга аракет жасоодо дейт. Министрликтердин аракеттеринен ошон үчүн карантин кирбей, ошон үчүн школдор жабылбай, ошон үчүн чоңкатма жабылбай, экономикасы былтыркыдан канча карыз болуп, 56 миллион доллар ушул биздин эле медицинага алыныптыр. Биз андай албай эле өзүбүздүн күчүбүз менен чыгып атабыз. Дары чыгабы деп атабыз. Бул былтыркыдай азыр ушул былтыр апрель-май айында бүгүнкүдөй болуп 350дөн түшкөн эмес. Ошондо деле паника болуп, ошондо деле эчтеке жетпей, ошондо деле кыйналган эртерчи. Азыр болсо больницаларда месталар бар, дары-дармектер бар, 2-3 айга жеткен. Дагы алып атабыз. Средства индивидуальной защиты деген бар. Алардын баарын алып атабыз. 16 апрелде саламаттыкты сактоо министрлиги коронавирусту дарылоонун 5-протоколун бекиткен. Документте COVID-19 мутацияланып кетиши мүмкүндүгү белгиленип, бейтаптарга тастыкталбаган дары-дармектерди, абалы жеңил болгондорго антибиотиктерди бербөө керектиги сунушталган. Бирок вирусту дарылоодо уу коргошун сунушталган эмес. Министр Алымкадыр Бейшеналиевдин айтымында 5-протоколдун схемасы 4-протоколдой болгону менен айырмачылыгы COVID-19дун өөрчүп кеткендерди дарылоо камтылган. Ал эми уу коргошун боюнча учурда атайын илимий техникалык консультативдик комитетке берилип жатканын, алардын чыгарган чечиминен кийин гана министрлик ойлоноорун билдирди. Бейшеналиевдин айтымында бейтаптар уу коргошунду өздөрү суранып ичишүүдө. Протокол деген сөз ал клиникалык испытание кылып, баардыгын азыр абсолютно турган научно-технический совет деп коет. Ошол жака биз берип атабыз, алар карап туруп вывод жасашат. Любой лекарство эткенде протоколдетип бүт баардыгы. Кандай изменениялар болду, кандай эмелер болду, деген ошолордун бүт баарын биз өткөрүп бердик, алар эми карап көрүшөт. Алар бергенден кийин, заключениясы бергенден кийин биз ойлоно баштайбыз. Буга чейин Алымкадыр Бейшеналиев журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, уу коргошун 5-протоколго киргизилиши мүмкүн экенин айткан. Когда протокол жок, ошо когда как ученый любой препаратты чыгарып атканда, биринчи клинический вакцинаны деле берип аткандачы, биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү клинический формасын өтүп атат. Мен ошолорду өтүп туруп, эгер бул пайдалуу болсо, мен ойлоп атам, пайдалуу болсо, тогда уже биз регистрировать этебиз. Бул күнү министр уу коргошунду коронавирусту дарылоого колдонуп жатканын, анын рецебин президент Садыр Жапаров сунуштаганын жар салган. Медицина жаатындагы адистер, жарандык активисттер уу коргошун адамдын өмүрүнө коркунуч алып келерин айтып чыгышкан. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо министрлиги аконитти колдонбоого чакырган. Мындан сырткары жогорку кеңештеги айрым депутаттар да министрди кызматтан кетирүүнү сунуштоодо. уу коргошунун чуусу басыла электе Британиядагы Бат университети 27 апрелде дүйнөдөгү белгилүү окумуштуулардын
онлайн талкуусун өткөрүп, Акониттин COVID-19 каршы колдонуудагы кесепеттерин талкуулады. Окумуштуулар Аконит өтө коркунучтуу уу катары колдонулуп келгендиктен аны менен коронавирусту дарылоону четке кагышкан. Уу коргошунду сууга салып кайнатууда анын курамындагы белоктор өзгөргөнү менен уунун таасири ошол эле бойдон калат. Андыктан медицинада колдонууга болбойт. Муну менен катар медицина жаатындагы эксперт Бермет Барктабасова да уу коргошун байыркы заманда колдонулганын, учурда технология илим өнүккөндүктөн ал бейтаптарды дарылоо үчүн бекитилген 5-протоколго киргизилбегенин айтат. Протоколго уу коргошунду киргизүү да мүмкүн эмес, анткени илимий медицина Аконит менен дарылоодо анын жардам берерине кепилдик бере албайт. Учурда дүйнөдөгү окумуштуулар, медицина жаатындагы эксперттер уу коргошунду колдонуудан баш тартууга чакырып, ал дары эмес уу экенин эскертип жатканын белгиледи. Дүйнөдөгү медицина уюмдары, окумуштуулар ошол эле учурда биздин медицина жаатындагы адистердин баары бир добуш менен уу коргошун эч жакта дары катары колдонулбарын, андыктан адамдарга сыноо жүргүзүүнү токтотууга чакырышууда. Ошол эле учурда бул ыкма биздин мыйзамдарга карама-каршы келет. Бейтаптарга уу коргошун алардын макулдугу менен берилген күндө дагы ага бир нерсе болсо дарылаган врач күнөөлүү болот. Бул учурда медиктер мыйзам туурасында кабардар болбой жатат. Мыйзам бир күнү болбосо, бир күнү күчүнө кирет. Аконит менен дарылоодо өлүмдүн санын азайта алышпаарын, тескерисинче каза болгондордун санын өстүрүп алышаарын кошумчалады. Ошондой эле учурда жүрүп жаткан эмдөөнүн кооптуулугу, ийненин кийинки кесепеттери кандай болоору туурасында министрлик толук маалымат бере элек. Андыктан вакцина алгандан кийин COVID-19 жукпайт деп айтуу мүмкүн эмес экенин эскертет.